Нарын областынын Жумгал районунун Менкушты айылында төрөлүп, Балыкчы шаарында өскөн. 29 жаштагы орус улутундагы Сергеев Андрей 13 март күнү ислам динин кабыл алды. Мындай чечимди Андрей өзү кабыл алганын муфтияттан билдирет. Ислам дини тынчтыктын, тазалыктын, боорукерликтин, кайрымдуулуктун жана бир туугандыктын дин экендигине дагы бир жолу инандым. Досторумдун дагы арасында мусулман балдар бар. Алар дайыма камкор мамиле кылышат, дейт Андрей. Сергеев Андрей көзү азиз болгондугуна карабастан массаж боюнча билим алып, келечекте адамзат үчүн пайдасын тийгизип, алардын ден соолуктарына кам көргүсү келет. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалынын окуу бөлүмүнүн башчысы Акимжан Ажи Эргешев Андрейдин ичине жана окууларына ийгиликтерди каалап ыраазычылыгын билдирди. Маалымат Булак Элдик медиа. Ирландиялык мушкер Конор Макгрегор таяжеси коронавирустан улам каза тапканын билдирди. Бул тууралуу ММА мушкер өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Анын айтымында, спортчу Дублиндеги съемкага тартуу студиясында жүргөн кезде мындай суук кабарды уккан. Мен эфирге чыга алган жокмун. Менин байкуш таежим, апамдын бир тууган эжеси. Бул акмак, акылы жок вирус, деп жазган Макгрегор. Ошондой эле катталчуларына кайрылып, вирустан коргонуу үчүн тазалык эрежесин сактоого чакырган. Маалымат Булак Элдик медиа. Казакстанда коронавирус чыккандагы 2 жаңы учур катталып, ооруну жуктургандардын жалпы саны 6-га жетти. Маалыматка ылайык, бир бейтап Алматы шаарынан аныкталса, экинчиси Нур Султанда табылган. 1958 жылы туулган ишке 10 мартта Москвадан Алматыга учуп келген экинчи бейтап аял болсо, Варшавадан Нур Султанга учуп келгенин өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. 13 мартта аталган министрлик коронавирус Германия жана Италиядан учуп келген 4 кишиден аныкталганын кабарлаган. Маалымат Булак Барометр KG. 16 марттан баштап Кыргызстандагы бардык билим берүү мекемелери 3 жумага карантинге жабылат. Бул тууралуу чечим Коопсуздук кеңешинин жыйынынын жүрүшүндө кабыл алынды. Карантинге өлкөдөгү бардык мектептер жана окуу жайлар жабылат. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аликбек Жекшенкулов жана элчиликтин жалпы жамааты Болот Мукашевдин узакка созулган ооруга байланыштуу 13 мартта дүйнө менен кош айтышкандыгына байланыштуу терең кайгыруу менен жакындарына, туугандарына көңүл айтат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаменти билдирди. Мукашев Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматына көп жылдык эмгеги сиңип, Кыргызстандын чет өлкөлөр менен болгон 2 жана көп тараптуу мамилелерин өнүгүүсүнө зор салым кошкон. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин жамаатына салмактуу орду бар. Татыктуу абройго ээ болгон анын өрнөктүү өмүрү жаркын элеси түбөлүк эсибизде сакталат. Орду толгуз оор жоготууга учурап турган ушул кыйын кырдаалда жакындарынын кайгыларын тең бөлүшөт. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Маалымат Булак Элдик медиа. Чүйдү аялды өлтүрүп, каналга ыргытып жиберишкен. Кылмышка шектүүлөр кармалды. Чүйдү аялды өлтүрүп, анын жансыз денесин сууга ыргытып жиберишкенге шектелип, 28 жаштагы жарандар кармалды. Чүй областынын ички иштер башкармалынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, оор кылмышка шектелгендер Бишкектеги СИЗО 1-ге киргизилди. Маалым болгондой 4 мартта Жайыл районунун ички иштер башкармалынын нөөмөт бөлүмүнө аял кишинин жансыз денеси суудан табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине милиция кызматкерлери барышып, 40-45 жаш чамасындагы кебетеси европалык болгон аялды аныкташкан. Анын денесин кароо учурунда көк ала дактар бар экени, киши колду каза болгону белгилүү болгон. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине адам өлтүрүү беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Тергөө учурунда маркум дайынсыз болуп изделип жаткан 48 жаштагы экени аныкталды. Кылмышка шектүүлөрдү ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө 28 жаштагы 2 жаран Бишкек шаарынан кармалышты. Райондук соттун чечими менен кармалгандар СИЗО 1-ге камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Алдын ала маалыматка ылайык шектүүлөрдүн бири ири суммадагы карыздан улам кылмыш ишин жасаган. Шектүүлөр кылмышты жашыруу максатында маркумдун сөөгүн сууга ыргытып жиберишкен деп билдиришти басма сөз кызматынан. Маалымат Булак Супер KG.
Карантинге алынган кыргызстандык жаран шартка нааразы болгону талкууга түштү. Испаниядан учуп келген кыргызстандык жаран карантинде кармоонун шартына нааразы болгону интернет тармагына желдей тарады. Анын айтымында имараттын ичи суук, жылуулук жок, даараткананын эшиги жабылбайт, имаратта терезе же вентиляция жок, бөлмө тазаланган эмес деп сүрөттөрүн жарыялаган. Маалымат Булак, Назар News KG. Милиция жаш кызды сүзүп кетип, эз жашырган шектүүнү кармады. 2020 жылдын 26 февралында болжол менен саат 18:45 чамасында белгисиз айдоочу белгисиз автоунаа менен Ибрагимов көчөсү менен түндүк тарапка бара жатып, Москва көчөсүнүн кесилишинен 2016 жылы төрөлгөн жөө жүргүнчү кызды сүзүп окуя болгон жерден из жашырган. Бул тууралуу аталган кызматтын басма сөз кызматынан билдиришти. Көрүлгөн ыкчам издөөнүн натыйжасында Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматынын издөө бөлүмү тарабынан 2020 жылдын 12 мартында Audi 6A үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 1995 жылы туулган жаран шектүү катары кармалып Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Учурда автоунаа айыптөлөөчү кароо жайга токтотулуп, териштирүү иштери жүрүп жатат. Маалымат Булак, Назар News KG. Бишкек мэриясы шаарда тамак аш жетиштүү экенин эске салып, тургундарды паникага алдырбоого чакырды. Белгилей кетсек, 13 март күнү кечтен тарта Бишкектин айрым дүкөндөрүндө бүгүн базарларда кезек күткөндөр көбөйүп жатканын көрүүгө болот. Тамак аш жетиштүү, спекуляция кылгандар жазаланат. Баары тынч, баары биздин колубузда. Жергиликтүү бийлик жана акимияттар базар, соода борборлорунун ээлери менен сүйлөшүүдө деп өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына муниципалиттин аппарат башчысы Балбек Түлөбаев жазды. Мындан тышкары, ал элди дүрбөлөңгө салууну каалап, жалган маалымат таратуу акыры барып товарлардын кымбатташына алып келиши мүмкүн экенин айтты. Сөзүнүн аягында аппарат жетекчиси тастыкталбаган маалымат таратпоого жана алар менен социалдык тармактарда бөлүшпөөгө үндөдү. Маалымат Булак, Спутник KG. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавируска байланыштуу кырдаал Кыргызстандын экономикасына терс таасирин тийгизерин билдирди. Бул тууралуу өлкө башчы 14 мартта Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтты. Ал экономикалык кыйынчылыктар болоруна карабай, ар бир мамлекет жарандарынын саламаттыгы үчүн чек араларды, каттамдарды жаап жатканын белгиледи. Биз да Кыргызстан ошол багытта иштеп жатабыз. Ачыгын айтышыбыз керек, экономикага терс таасирин тиет. Республикалык бюджеттин чыгашаларды үнөмдөөгө өтүп, чакырыктарга, кыйынчылыктарга даяр болушубуз керек, деди президент. Жыйында өлкөдөгү экономикалык абалга, коронавирустун кесепеттеринин таасирин азайтуу боюнча докладдар менен вице-премьер-министр Эркен Асрандиев баштаган бир катар министрлер жана Улуттук банктын төрагасы сөз сүйлөдү. Сооронбай Жээнбеков коронавируска байланыштуу эл арасындагы кооптонуулар боюнча да оюн айтты. Албетте, эл болгон соң ар кандай кептер айтылууда, санарип заманында такталбаган маалыматтар социалдык тармактарга да тарап жатат. Коронавирус Кыргызстанда жок дегенден күмөн санап шек санаган пикирлер айтылууда. Коңшу мамлекет Казакстанда да бул илдетти катталган дегенден кийин бизде да кооптонуу күчөйт деген президент. Коомчулукка маалыматты ачык, ыкчам берип туруу керек экендигин билдирди. Он 13 мартта Алымдар кеңешинин 6 чакырылышынын чукул жыйыны өтүп, коронавируска байланыштуу диний, маданий жана башка массалык иш-чараларды өткөрүү убактылуу токтотулду. Маалыматка караганда, жума намазга чейинки баяндарга чектөө киргизилип, зикир жана дуалар кыска окулат. Дават иштери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырылды. Ошондой эле сырколоп калган адамдарга жана ден соолугу начар карыяларга мечитке келбей туруу сунушталды. Мечиттерди жана диний окуу жайларды дезинфекциялоо тапшырмасы берилип, кол алышып, саламдашуу, кучакташып учурашуу учурдагы кырдаалдан улам кооптуу экени эскертилди. Ал эми диний окуу жайларды каникулга таратуу өлкөдөгү жалпы абалга байланыштуу кабыл алынат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кырдаалга жараша чечимдер өзгөртүлүшү мүмкүн экенин, кооптуу абал жоюлса убактылуу чектөөлөр алынып салынарын билдирди. Былтыр декабрь айында Кытайдан чыккан жаңы коронавирус дүйнөнүн кеминде 114 мамлекетине жайылды. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнө жүзүндө вирусту жугузуп алгандар
137 миңден ашты. Баш аягы 5 миң киши каза болуп, 70 миңдей адам айыгып чыкты.